Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la aqbatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa karaman ya arhamar rahimin. So'g'azulay tuanlar. Geçen sabahta zikirler boyunca sözler, bir meselelerde ayttık. Bugün dua boyunca söz kılalım inşallah. Dua degen emne Allah Taalaga jalbaru, je bolsa Allah Taaladan suranu, Allah Taaladan bir nerseni tileu. Uşul nerse emne dua dep atalınat tuanlar. Duanın içki manilerinden dua bol uşunday bizge yeşik, je bolsa uşunday bizge mümkünçülük Allah menen kuldun, Allah menen bizdi байланыштыра турган эң негизги, эң чоң бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Же болбосо Аллах менен байланыштарды ача турган эшик деп айтсак болот. Ва хитабун минху ила маулаху субханаху. Кулдан Аллах Тааланы чакыруу болуп эсептенет. То есть биз дуабызда ey Allah'ım деп кайрылабыз, Аллахка чакыруу жасайбыз. Ey Allah'ım, менин мындай мүмкүнчүлүгүм бар, менин мындай муктаждыгым бүтүрүп берип кой, мага мындай жардам берип кой, мага мындай нерсени насип кыл деп чакырабыз. Ошол эми хитап, чакыруу. Бул чакыруу жөн болбойт. Албетте бул нерсе менен Аллах менен бизди экөөнүн ортобуздагы байланыш деп коет. Fa in wafaqa du'a'uhu sa'ata istijabatin ujibat da'watuhu. Эгерде ошол дуасы кабыл боло турган учурларга туш болуп калып кабыл боло турган болсо Аллах Таалага жооп берет. Ал дуасын кабыл кылат. Бирок бир нерсени билейли, Аллах Таала алымдарыбыз айтат, мусулмандын дуасын дайыма кабыл кылат. Аны билейли дейт. Мусулман адам баягы арам нерседен сактанып, арам тамак аштан, бирөөгө зулум кылуудан жана башка нерселерден дуанын өзүнүн шарттары бар. Ошол нерселерден сактанып дуа кылса, Аллах Таалам дайыма мусулмандын дуасын кабыл кылат. Бирок кабыл кылды дегенин мааниси сага дароо эле берип коюш шарт эмес дейт да. Дуанын кабыл болгонун Аллах Таала дуаны 4 түрдө кылып кабыл кылат деп алымдар тарапынан айтылат. Биринчиси, сен кылган дуага Аллах Таала жооп берет. Мисалга машина сурадың, Аллах Таала сага машина берди. Үй сурадың, Аллах Таала сага үй берди, жана башка. Кыскасы, ошо дуаңды сен кандай сурасаң, ошондой кылып берди Аллах Таала. Нени сурасаң, ошону берди. Бирок ушул кылып бергени сен ойлогондой бир күндө, 2 күндө, же болсо 1 саатта, же 1 секундта болуп калышы шарт эмесчи. Аллах Таала сурасаң эле деп бере коюшу Аллах Таала милдеттүү эмес да. Бул Аллах Тааладан фадлы, жакшылык. Ал жакшылыкты Аллах Таала кимге кааласа, кандай кааласа, качан кааласа, кантип кааласа ошондой кылып бере берет тугандар. Мисалга сиз сурадыңыз үйлүү болоюн ушул жылы дедик. Бирок Аллах Таала сизге 1 жылдан кийин үй берди, же 10 жылдан кийин үй берди, же 20 жылдан кийин үй берди. Мисалы Аллах Тааладан сурадыңыз ушул быйыл балалуу болоюн деп. Аллах Таала сизге бала бербеди, кыз берди, анан 10 жылдан кийин бала берди. Дуаңыз кабыл болду, дуаңыз кабыл болду туган. Ошол кайсы бир жолу дуа кылган дегенсиз, ошол эми келип тийди да. Бул биринчи түрү. Экинчиси, Аллах Таалага дуа кыласыз, Аллах Таала дуаңыздын ордуга эч нерсе бербейт. Анын ордуга кыямат күнүндө эмне соопко айлантырып берет ошол дуаңызды. Дуаңызды сиз машина бер, үй бер, мени бактылуу кыл, жана башка деп ушундай кээ бир нерселерди сурайсыз. Аллах Таала сиздин дуаңызды бербестен туруп, эмне кыямат күнүндө ошонун ордуга сооп берет. Хадистерде келгендей, алымдар эмне дейт? Ошол кээ бир хадистин дуа жөнүндө келген хадистердин түшүндүрмөлөрүндөчү, эмне кыямат күнүндө пендеге берилген ошол сооп дуасынын ордуга берилген соопту көрүп, пенде эмне дейт? Аллах менин аркы дүйнөдө бир да дуам кабыл кылбай эле, бул дүйнөдө соону берип берсең акыретте деп пенде ошентип айтат дейт да. Алымдары түшүнтүп айтат тугандар. Ошондуктан капа болбош керек. Дуа кылып бериш керек. Арамдан сактанып, Аллах Таалага жага тургандай кылып дуа кылып бериң. Аллах Таала кайсы бир жол менен берет. Кыяматта жок эле дегенде соону берет. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү, Аллах Тааладан сурайсыз бир нерсени. Аллах Таала ошол нерсени сизге бербейт.
тосуп коет. Неге? Анткени Аллах билет ошол нерсени сага берсе, сен эмне бузулуп кафыр болуп кетишиң мүмкүн, ыктымалдуулугу бар. Же болбосо бир жаман бирөөгө зулумду кылып, күнөө кылып, тозок болуп калыш ыктымалдуулугуң бар. Же болбосо бир ден соолугуңа же бала чакаңа же ата энеңе бирөөгө зыян алып келип мүмкүнчүлүгүң бар. Ошол себептен Аллах Таала жөн эле бербей коет ал нерсеничи. Мисалы көпчүлүк ойлойт да, мага машина бер деп. Эгер Аллах Таала сага машина берип койсо, ага өп кетишиң толук ыктымал, сен өп көсүң да. Кээ бирөөлөр көпчүлүгүбүз байлык сурайбыз бирок байлык бербейт Аллах Таала. Аллах байлык бер, мени бай кыл, мени миллионер кыл, миллиардер кыл деп айтабыз, бирок Аллах Таала бизди эмне кылбайт, миллионер кылбайт. Неге? Анткени биз миллионер болсок, текебер болуп кетиш толук ыктымал да, эч ким карабай, эч кимге баш ийбей, ушундай болуп кетиш толук ыктымал бар. Ошондон Аллах Таала эмне ал нерсени бизге бербейт. Ошондуктан кайсы нерсе жакшы экенин биз билбейбиз да туугандар. Кайсы нерсе биз үчүн жакшы, кайсы нерсе чындап эле пайда алып келишин биз билбейбиз. Аллах Таала билет. Ошондуктан Аллах Таала тосуп койсо, ал нерседе хикмат бар. Төртүнчүсү, же болбосо ошол үчүнчүнүн уландысы деп айтсак болот. Ошол дуан сиз сураган нерсени бербестен ордуга Аллах Таала башка нерсе берет. Сиз машина сурадыңыз деди, Аллах Таала сизге телефон берди. Сиз бала сурадыңыз деди, Аллах Таала сизге кыз берди. Сиз үй сурадыңыз деди, Аллах Таала сизге квартира берди. Сиз Маккага барайын дедиңиз деди, Аллах Таала сизди Дубайга апарды. Мисалы да, же болбосо Европага апарып салды. Же сизди Россияга барайын деп дуа кылыңыз деди, Аллах Таала Маккага апарып салды. Кары болоюн деп дуа кылыңыз деди, Аллах Таала сизди алым кылып салды. Же алым болоюн деп дуа кылыңыз деди, Аллах Таала сизди кары кылып койду. Бул дуанын Аллах Тааланын хикматы. Сен ошол нерсени билбейсиң да, сага пайда зыян экендигинчи. Аллах Таала билет. Ошондо кайсы нерсе сага жакшы экенин Аллах Таала билет да. Аллах Тааланын бергендиги ыраазы боло бериш керекчи. Андан бул экинчинин, үчүнчүнүн уландысы же төртүнчү деп койсок да болот кыскасы. Андан кийин төртүнчүдүр Аллах Тааладан бир нерсе сурайсың, Аллах Таала сага эмне? Анын ордуга жакшы нерсени берет туугандар. Ошонун наоборотун берет деп айтсак да болот да, мисалы алгандачы. Неге дегенде, бул дагы жаңы эле маариде, Аллах Таала сага берсе, аны жакшы пайда же зыян экенин билбейсиң. Аллах Таала билип, аны сенин ордуңа башка нерсе кылып берет. Жакшысынан кылып берет дегендечи. Буга бир мисал айтайын туугандар. Көпчүлүгүбүз эле ушундайбыз туугандар, өзүбүз билбейбиз, билбеген акыбалда Аллах мага машина бер, мага телефон бер, мага кымбат баалуу телефон бер, мени Россияда жашатырып кой, мага гражданство бер, мындай деп көп сурай беребиз Аллахтанчы. Бирок ошол нерсе бизге пайдабы зыян экенин билбейбиз да. Ошондуктан туугандар, сураганда, Аллахым, ошол нерсени мага пайдалуу кылып бер деп сураш керек. Аллахым, машинени пайдалуу кылып бер, үйдү берекелүү, ушундай куттуу үйлөрдөн бер, ал жакта өнүгүп өсүгөйлү, менин дүйнө акыретиме пайдасы тие турган үйдөн бер, пайдасы тие турган машинеден бер, жана башка деп ошол нерселерди кошо сураш керек. Бир нерсени сураганда анын пайдасы менен сураш керек. Анын зыяндарынан сактанып сураш керек. Неге дегенде, ар бир нерсенин пайда зыяны бар да. Машинанын пайдасы бар толтура. Ошол эле учурда зыяны бар да, авария болуп кетсең өлүп каласың да. Телефонда пайдасы бар, ошол эле учурда зыяны бар. Күнөөгө батып жаткандар толтура телефон менен, туурабы туугандар? Канчалык уурулук кылып жаткандар толтура телефон менен, жаман нерселер көрүп жаткандар толтура телефон менен, өлүп кеткендер толтура бир телефондордун айынан, туурабы туугандар? Жана башка, мисалы кээ бирөөлөр бир кызды жакшы көрүп калат, же бир жигитти жакшы көрүп калса, ошого турмушка чыгар деп сурайт. Аны сен билбейсиң акыйкат кандай экенин. Сенин көзүңө жакшы көрүнүп калышы мүмкүн, үйдө ал кандай көбүрөөк экен, же болбосо ал кандай алкаш экенин, же кандай ичип чеккендерин билбейсиң аны сен. Көчөдө экранга чыгып, же телевизордо, же стористе бир видеого онлайн чыгып жакшы сүйлөп койсо эле, бул жакшы экен, сонун экен деп ойлоп калышы мүмкүн да. Жашоосун билесиңби? Билбешиң толук ыктымал да, туурабы туугандар? Ошондуктан ар бир нерсени сураганда макул сураңыз, бирок ошонун жакшылыгын кошо сурап, жамандыгынан паана тилеш керек да. Ошол эле учурда ушул нерселерди этибарга алыш керек туугандар. Ошондуктан дуа кылып жатканда ошо шектенбестен, коркпостон инсан дуа кылыш керек. Сиз арамдан сактанып жатасыз. Значит, Аллах Таала дуаңызды кабыл кылат. Неге дегенде, бул жакта азыр келет иншалла, хадистерде келет. Салман радиллаху анху айтылат, Аллах Таала хайюн карим дейт да. Аллах Таала тирүү жана карим, берешен зат, татысызга дагы берүүчү зат да. Эгерде файн даукум, же болбосо эме деп айтты да. Хадисте окуйлу. Инна раббакум хайюн же болбосо хайюн карим, уялчак анан карим деп жатат.
يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. Hem de deyt, eğer de Allah Teala uşun uyalçak jana Karim bereşen bolgon zat özünün kolunu kötörüp surasa Allah Teala anı boş kaytarуудан uyalat deyt da. Bu hadis Abu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Majah'da, Hakim, Mustadrak Hakim'de şu kitaplarda kerekli uşul hadis. Bu hadis jana aytып ketkendey Salman radıyallahu anh aytılgan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salman radıyallahu anh arkılуу rivayet kılgan hadis. Oşoga Allah Teala'dan korkboy suray beriş kerek. Ve in kana sadiqan fi tevajjuhihi ila rabbih subhanahu tahaqqaqa talabuhu ve muraduhu. Talabahu ve muradahu. Eğer de sadık çınçıl bola turgan bolsa bul adam, çınçıl bola turgan bolsa Allah Teala anın emelerini kabul kılıp koyet tuğanlar. Aytkan duasını aytkanda kılıp beret. Eğer de oşol adam aytkan sözlerini, meselelerinde çınçıl ele bola turgan bolsa. Eğer de yok bizge okşoş jalgançı bola turgan bolsa, bizge okşoş sözde turbay turgan bolsa, Allah Taala'nın duasını kabul kılış, şan duasına muhtaç emese. Emi duanın faziletlerinden tuğanlar. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Ve izâ sâeleke ibâdî annî fe inni qarîb." Eğer de menin kulum menden suray turgan bolsa, men aga jakınmın deyt. "Ucibu da'vete da'i izâ da'an." Maga dua kılıp suray turgan, tiline turgan bolsa, aların tilegine jogap berem deyt. "Festecibu li ve yu'minu bi la'allakum yerşudun." dep Allah Teala Bakara suresinin 186. ayetinde aytat. Allah Teala ucibu da'vete da'i. Dua kılgandın duasına cevap veremin dep Allah Teala özü Kur'an'da aytты da. Oşoндуктан tuğanlar dua köp neslerin açkıçı tuğanlar. Adam amal menen jetpegen nerselerge dua menen жетет жашоодочу. Bizde Kırgızlarda bekerden makal aytılgan emes da. Jamgır menen jer kөгөрөt, dua menen el kөгөрөt депчи. Oşol adamların duasını alıp jatıp adamlar alım bolot. Adamların duasını alıp jatıp adamlar çoң jakşılıktарга жетет. Adamların duasını alıp adamlar köptөгөн bir sыйлыктарга, janadan сый урматтарга ушинтип жетет. Misalga nege elden aldın кезде бар болчу, азыр azayıp ketти bu nerse elin arasında aldın кезде elden dua alıp koyok deyт болчу. Saparga ketip jatkanda ошол мечиттин аксакалдарыны bir işke кетип jatkanda misalga men esimde кичине кездеримде бирөөлөр Россияга жумушка кетерден алдын айылдын аксакалдары ошол мечитке барган мечиттин жамаатыны жана өзүгө жакын болгон ошол тууган уруктарын чакырып кетерден алдын ушундай дуасын алып дуа кылып койгула, мен ушундай жумушка кетип жатам, Россияга кетип жатам, эгер келбей калсам же өлүп кала турган болсом ошол жакта Аллахым кандайдыр кылыштарды кабыл кылсам мени кечиргиле деп ошентип элдин ыраазычылыгын алып элдин падасын алып кетчү да. Aldın кезде мечиттерден ашынай болчу, bir saparlarga bir okuga ketkende мечиттин жамаатынан дуа алып туруп анан кетет болчу да. Ушул нерсе жакшы нерсе тугандар. Дуа алып жүргөн, дуа менен ушундай кылган эң жакшы тугандар. Неге дегенде көптөгөн нерселер дуа менен эле чечилип калат да. Эгерде дуада жаңыдай чыныгы ыхластуулук болсо тугандар. Анан бул дуа ибадат, Аллах Таала менен болгон байланыш. Жана айтып кеттик, дуа кылсаң Аллах Таала сен дуаң 4 түрдө кылып кабыл кылат дедик. Сөз түрдө бериши Аллах Таалага милдеттүү эмес, сен сурасаң Аллах Таала ошону өзүн бериш Аллахка милдет эмес. Түшүндүңбү тугандар? Мисалга сен менен акча сурадың же жардам сурадың. Мен сага акча берип, сен сураган нерсең бериши мага милдетпи? Милдет эмес да. Неге? Анткени мен сага жардам беришим вообще милдет эмес да. Кааласам жардам берем, кааласам жардам бербейм. Туура тугандар, жардам берсем бул мен тараптан сага болгон жакшылык. Жардам бербесем сен мени жаман көргөнгө, жек көргөнгө же болбосо бир кандайдыр нерсе менен айыптаганга акың жок да. Неге дегенде мен сага жакшылык кылыш үчүн жардам бердим. Жардам кылбай койсом бул менин акым. Өзүм билем бул нерсеничи. Туура тугандар. Ошондой эле Аллах Таала биздин дуабызды кабыл кылып биз сураган нерсени бериш бул Аллахтын өзүнүн жакшылыгы. Бербей койсо Аллахтын өзүнүн каалоосу. Бирок Аллах Таала мээрим нурайымызга берет да. Соону берет же башка нерсеге алмаштырып берет.
жаңағы дуанын 4-сүнө бир нерсени унутуп кетпиз. Анга караганда жакшы нерсе башка нерсе алмаштырып берет дегенде, сага келе турган кырсык балелерди тосуп коет туугандар, Дуанын 4-сү түрдө кабыл кылыш ушундай. Сага келе турган, сага баягы алмаштырып берет деген мааниси ушундай. Сага келе тургандын эмени тосуп коет. Жамандыктычы. Бир бале кырсык келет болчу, бирок Аллах Таала ошону сени тосуп койду, Ошондой. Элде ошондой дуа кылыш нерсе, элден дуа алыш, аксакалдардан дуа алыш бул жакшы нерсе туугандар. Жакшы нерсе. Эми бул кээ бирөөлөр айта турганда мындай саясат, жөн эле молдолорду ушундай кылуу, мындай кылуу жок, андай эмес туугандар булчу. Бул чындап сен ошол дуа алуу менен аксакалдардын ошол мечитте окуган, мечитте намаз окуган жамааттын дуасын алышың сага көптөгөн бир жакшылыктарды ачып берет булчу. Сага жолдош болуп берет, мындайча айткандачы. Албетте муну баягындай кээде тирүү жүргөндө сезе албашыбыз мүмкүн, бирок өлгөндөн кийин ушундай бир эмелерде адам түшүнүшү толук ыктымал да, билишичи. Буга мисал айтайлы туугандар. Имам Ахмад бин Ханбалдан сурайт да, сен ушундай даражага эми чоң алым да 4 мазхабтын бирөөсү, 4 мазхабтын бирөөсүнүн башчысы туугандар. Ошондон сурайт да Ахмад бин Ханбалдан, сен ушундай даражага кантип жеттиң десе, энемдин дуасы менен жеттим деп айтат да. Энемдин дуасы менен жеттим депчи. Муса алейхисаламдын бейиштеги кошунусу дагы энесинин дуасынын берекети менен Муса алейхисаламга бейиште кошуна болот. Кандай? Муса алейхисалам бир күн Аллах Тааладан сурат: "Я Аллахым, бейиштеги менин кошунамдын эмесини көргөз" депчи. Ордуну бул дүйнөдө мага ошол адамды көргөз. Ким мага бейиште кошуна болот, ошону көргөз дейт. Анан макул деп Аллах Таала ага бир ошол тапшырмаларды берет. Сен ушул жакта турсаң, ушундай бир адам келет, ошону ээрчип, ошонун амалдарын карап, ошондон сураган депчи. Анан макул десе, Муса алейхисалам ошол нерселерди аткарып бир адамды көрөт. Ал адам караса жаңыдай өзгөчө амалдары деле жок, өтө эле таква эмес, өтө эле бир эме эмес адам болот. Анан ал адам кандай өзгөчө амалы бар десе, ал адам ушундай өзгөчө амалы бар. Дайыма энесиге, картайып калган бир энеси болот, көз көрбөгөн, ошол энесиге тамакты чайнап берип, энесини массаж кылып, жакшылап караган, картайып калган баягы эч нерсеге жарабай калган энесини жакшылап карап, ошол энесинин дуасын алчу да күнүгөчү, Анан энеси намаз окуп бүткөндө дайыма дуа кылчу экен: "Я Аллахым, менин баламды Мусага бейиште кошуна кылгын" депчи. Менин баламды Мусага бейиште кошуна кылгын деп. Ошол дуанын берекетинен ошол бала, ошол адам Муса алейхисаламга бейиште кошуна болот. Пайгамбарларга кошуна болуш оңой эмес. Бул деген эмне? Сен пайгамбарлардын даражасында жогорку бешикке чыгасың деген сөз да. Кошуна болуш деген ушундай мааниде да. Ошого дуаны мындай менменсинбей калтырган жакшы эмес да туугандар. Менменсинбей калтырган жакшы эмес. Дуаны алуу менен биздин амалдар түзөлөт да. Дуаны алуу менен эмне? Биз Аллах Таалага жакындообуз күндөн күнгө ашат туугандар. Азыр бизде ушул нерседен көп алыстап кеттик. Ошол себептен дагы бизге көптөгөн бир зыяндардын болуп жатуусу ушундан дагы деп билсек болот туугандар. Ошондуктан туугандар, аракет кылышыбыз керек эмне? Дайыма ошондой таква адамдар, өзгөчө таква адамдардын, ата-эненин, бир туугандардын, коло кошуналардын, жакын адамдардын дуаларын алганга туугандар. Конок тосуп, конок келгенде коноктордун дуасын алганга, бирөөгө жакшылык кылып, ошол жакшылык кылгандын дуасын алганга, баягы кыйналып жаткан адамга, кыйынчылыкка жардам берип, кыйынчылыгын кетиргенде ошонун дуасын алганга. Ушуга көңүл бурайлы. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, дуа деген ибадат дедик да. Анан дуаны Аллах Таала 4 түрдө кылып кабыл кылат дедик. Бирок дуа кылсаң эле бүттү, сенин ишиң бүтүп кетеби? Аллах мага машина бер десе, машина бер деп эле жөн эле пут көтөрүп жатып алып, жөн эле уктай берсең машина өзүнөн өзү келеби? Же болбосо Аллахым мени Маккага алып бар деп алып, умрага алып бар, ажылыкка алып бар деп алып туруп жөн эле
үйдө жата берсек, эч нерсе аракет кылбай, виза албай, самолетко билет албай жөн эле жата берсек, умрага барып калабызбы, же ажылыкка барып калабызбы, жок, андай эмес туугандар. Ал нерсе менен чечилип кете турган болсо, баардыгы бейиштик болуп калабыз. Аллах мени бейишке киргизип койду эле, болду, жата берет элек. Көрүнгөн күнөөнү кылып, көрүнгөн жамандыкты кылып жүрө берет элек, туурабы туугандар, Аллах мени бейиште пайгамбарга кошуна кылып койду деп туруп, дуа кылып коелу, ошону менен анан биякта каалаган нерсени кылып жүрө берет элек. Эгерде бир дуа менен баардык нерсе чечилгенде да. Бирок андай эмес да туугандар. Наоборот, ошол дуанын кабыл болушуга белги, дуанын кабыл болушун тездете турган нерсе бул дуаны кылгандан кийин ошол нерсеге жетүү үчүн болгон аракет туугандар. Сен машина бер деп дуа кылдың, эми Аллах Таала ошол машинени сага бериш үчүн дагы сен аракет кылып, акча таап машинеге аракет кылышың керек да. Бул ушундай ибадаттын түрү туугандар. Бул нерсени кээде акыл туура кабыл ала албайт, кээде биздин адаттарыбызга, биздин ойлоп жүргөн нерселерге туура келбеши мүмкүн, толук ыктымал туугандар. Неге дегенде кээ бир динден алыс адамдар баягындай эки жүздүүлөр деп коебузбу, же болбосо исламга эме деп коет эле, баягындай исламофобик деп коебу, ошон адамдар мындай сөздөрдү эситсе, мен иштегенден кийин, акча тапканымдан кийин сенин дуаңдын не кереги бар? Өзүм итегем эле машина алып алам да. Мен билет алып, виза алганымдан кийин умрага барууну уже ниет кылып, умрага бара турган компаниялар менен сүйлөшүп, акчасын төлөп коюп, баардык нерсени бүтүрүп койгондон кийин мага эми дуа кылыштын не кереги бар деп айта турган сөздөрү бар ушундай исламофобдордунчу. Исламга каршы келген, исламдын душманы болгон, Аллахтын душманы болгонун айткан адамдардын ушундай сөздөрү бар туугандар. Аларга эмне деп жооп беребиз? Биз эмне дедик? Башында эле айткандай, дуа бул ибадат дедик. Сен туура жаңагыдай дүйнөлүк себептерин кылсаң дагы, берки умрага барыш үчүн билетиңди алып, компаниялар менен сүйлөшүп, акчасын төксөң дагы сен дуа кылышың керек. Неге дегенде, сен акчасын төгүп, умрага барышка компаниялар менен баарын сүйлөшүп койсоң дагы, Аллахым насип кылбаса бара албайсың туугандар. Бара албайсың. Сен акча алдың, машинени сүйлөштүң, ошол адам менен машинени ала туруп келишим кылдың, документтерин өткөздүң. Бирок күлүштейм алайын дегениңде машина авария болуп кетти. Бирөө келип машинени сүздү, жок болду. Машинең насип болду, болбой калды да. Акчаңа ham күйөсүң, машинеңе ham күйөсүң да, туурабы туугандар, Ошол сыяктуу эле башка баардык нерселер ушундай туугандар. Ошондуктан адам эмне кылыш керек? Дуадан эч качан артта калбаш керек, дуаны таштабаш керек туугандар. Эмне сен бул дүйнөлүк себебине кылсаң да. Аллах Таала дуанын себеби менен сени бул дүйнөдө себеби менен дагы берип коюшу мүмкүн, себепсиз деле берип коюшу толук ыктымал туугандар. Бирок адатта Аллах Таала себеби менен берет. То есть дуа кыласың, аракетиңди жасайсың, жаңагыдай умрага барайын деп, умрага Аллах жеткир деп дуа кыласың, анан артынан иштеп акча таап, умра компаниялар менен сүйлөшүп, визаңды алып, паспортуңду даярдап, баардык нерсени кыласың, Аллах Таала анан сени умрага жеткирет адатчы. Анан сен ошол дуаңда ошонун пайдасын бер, ошонун зыяндарын сакта деп дуа кылсаң, ошол умрага барганда пайда алып келесиң, зыян эмес. Неге дегенде кээ бир адамдар умрага барып зыян алып келет туугандар, ойлой бербейли, баардыгы эле барып пайда алат депчи, жок, андай эмес. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Ва кала раббукум удуни, силердин Кудайыңар мынтип айтты дейт. Аллах Таала өзү айтып жатат. Мен силерге айтып жатам, удуни, мага дуа кылгыла. Астажиб лакум, мен силердин дуаңарды кабыл кылам деп Аллах Таала мына буйруду туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан адам дуа кылганды унутпаш керек. Эгерде биздин якын күчтүү болуп, биз дуабызда чынчыл болгонубузда, амалдарыбызда чынчыл болуп, арамдардан сактанып, жаман нерселерден сактанганыбызда, эмне Аллах Таала биздин дуабызды сахабалардын дуасындай түзмө-түз кабыл кылат эди. Кандай эле хаят сахабада жана башка китептерде айтылгандай, сахабалар өлгөн эшегини тирилтип алган деп. Билебиз, Сахабалар бир дуа кылып, мисалы Кыргызстанда болсо, Маккага барып багымда токуп келген адамдар бар да, олиялардан, билебиз, ошол адамдар ушул дуанын берекети менен ушундай болот. Дуасыз андай кыла албайт алар. Ошол сыяктуу эле башка дагы кээ бир амалдардын түрлөрү ушундай төркө дуа менен болот, дуасыз болбойт туугандар. Инналлазина истакбиру ан ибадати, ушул жерде Аллах Таала айтты, менин ибадатымдан текебер болгондор, то есть тоготпостон, ибадат кылбастан дегендер, ушул жерде ибадат деген сөздү алымдарыбыз айтат, дуаи, Аллах Таалага дуа кылуудан текеберленгендер,
Men özüm meni jetip alam, akşamdy alıp turup maşina alam, akşamdy berip turup umra kompaniyalarga akça berip turup ele özüm umraga barıp alam dep oýloý turgandar, oşunday tekebirle turgandar. Allah Taala emne dedi? Seyedhuluna cehenneme dahirin dedi. Alların emne uşunday tozokko kirgizip salabız dedi da. Allah Taala uşintip jatar. Görünsüzlerbe, oşoňdan emne duany taşlaganlar bolboýt. Allah Taaladan dua kılıp surap turuş gerek her bir nerseni. Siz sebebini kılıp sebep yüzme yüz bolsa dele oşol nerseni siz uje koluňuzga ala turgan bolsoňuz dele Allah Taala dua kılaberingizçi. Ya Allah maga hidayet ber. Allah maga tura jol ber. Allah mınaki umraga jönüp jatam, men umraga tura kılıp barıp ber. Ya Allah mınaki men adaldan akça tapkanга hareket kılıp Russiýaga ketip jatam. Allah adaldan akça tapkan niyet kılıp Ewropaga ketip jatam. Allah'ım saparga çykyp saýakatlap aljak bujaktary körüp özümni önüktürüş üçin jakşı jamanly körüp har kanday adamlar körüp saga şükür keltiriş üçin dagан önügüp saga jakyn bolup ibadat kılıç üçün uşuna saparga çykyp jatam, saýakatlap jatam. Allah'ım uşul saparym jeňilçiligin ber, saparym jakşylygyny ber. Allah'ım okuşa ketip jatam, balamdy okuşa kirgizip jatam, balamny uşul okuşundan paýda ber. Bu dünýä ahiretke paýdasy tiýe turgan mykty hadislerden bolup Kırgızstanga jaray turgan bütün musulmanlara paýdasy tiýe turgan adamlardan kıl. Allah'ım köz jaraýyn dep jatamyn, oşol balamdy kele turgan balam den solun çyn kıl, oorukanadan ekөөbüzden esen aman çygaýly, ekөөbüzden har kanday kynçylyklardan, jamanlyklardan saktagyn, gelecekte balamdyn mындай tuura jolda bolsun, jana başka her bir nersenin duasyna uşuna alış gerek. Küýöňiz baňysaga jatyp kaldy, eneňiz baňysaga jatyp kaldy. Allah'ım enem günelerini keçir, uşul oorudun sebep menen, uşul oorudan esen aman çygyşyny nasip kılgaныň dep dua kılýar. Biz dagы uşul jaşga kelgende bizdi har kanday kynçylyklar menен kıynabagyn degen siýakty dualarda duan türleri köp de oşol nerseler menen alek boluş gerek. Adam. Allah Taala aytganday, innellezine istekbiruna an ibadati seyedhuluna cehenneme dahirin. Eger dua kılbay koysoňuz, tekeberlenseňiz, men özüm ele bu dünýäň sebeplerini kılıp, özüm ele kılıp alamyn. Allah Taala dua kılış maga zarur emes, dua kılbay ele koýum diýip turgan bolsoňuz, Allah Taala emne tozokko dahirin kılıp kirgizip salat tuganlar. Dua bu Kur'an'da ibadat manasına kiren. O yerde ibadet degen söz şu dua degen manada tuganlar. Kur'an'da köp kelet şu söz. Nege degende dua degen ibadat degen sözde ya. Allah Taala Kur'an'da ne dedi? Kul ud'ullaha. Eger sen Allah Taala gaýryl dua kılsaň dagyn, je bolsa awidir rahmana. Rahman'a gaýryl dua kılsaň da dep aýtjat da, Allah'a je Rahman'a gaýryl dua kılsaň dagyn, ayyamma tad'u qaysysyny gana çakyryp dua kılbagyn, Allah diýje Rahmandy, falahul asmaul husna. Oşol Allah'ta, oşol Rahmanda anyň emne sonun körkö mısımları var, oşulda aýtyp dua kılsaň bolat degen maňyda aýtdy. Oşol ayatty eşitkende Abu Jahl emne dedi? Muhammed sen ne dep aýtyp jatasyň? Ne? Sen Kuday biri de aýtdy dedi. Bu jerde Allah ana Rahman dep iki jol Allah'a dua kılsaňar, je Rahman'a dua kılsaňar dep aýtpady Kur'anda. Ekide Kuday bar dep aýtyp jatbaýsyň, birösi Allah, birösi Rahman dep aýtyp jatbaýsyňby degen surowdy beretde. Senin İslamyňa kat bolup kaldy, biri-birine karşı çıkmaly. İslamda birle Kuday bar, birle Allah bar dep aýtyp jatasyň, birok bu jerde Allah'a dua kılsaň, Rahman'a dua kılsaň dep özüňөр karşı çıkyp jatasyňar degen söz aýtady. Bu jakda emne deyt? Allah Taala anan oşo jogap gatar aýtdy. Ayyamma tad'u qaysysyny gana dua kılbasaňardan, Ar-Rahman je Allah diýsaňardan, bul Allah'ın ele körkö mısımlar sıfaty. Misalga bul mınday da düşündirmedi, bu nersede hiç kандай karşılık yok. Bu degen kanday? Birөө meni aýtat, misalga meni dostlarım aýtat da, bar orozdan surap al dep, orozdu ele koldanat. Misal meni da turab, atam bolsa bar balamdan sura deydi. Enem dagın balamdan sura deydi. Menin kiçinekey ukalarim bolsa ağamdan surap al deydi. Hem şu jerde meni bir ele meni oroz dep aýtdy, balam dep aýtdy, awam dep aýtdy da üç nerse menen atady. Üç türlü kayrıldı. Balam dep kayrıldı. Ava dep kayrıldı. Dosum dep kayrıldı. Misalı da. Olsa kızlarım ata dep kayrıldı. Sen oroz şöyle törtte oroz da aýtpaýsyň da tura. Bir öyle. Bolgonu her kim har kanday kılıp kayrılat. Sen atası balam dep kayrılat da. Baldары ata dep kayrılat. Dosum dep kayrılat. Ükasi agam dep kayrılat. Uşunday de hem biz Allah'tan kulubuz. Allah'a Allah depten kayrılabız. Allah'a Rahman depten kayrılabız. Allah'a Karim ya Gani depten kayrılabız. Ya Rahman depten kayrılabız. Ya Rahim depten kayrılabız. Ya Sıddık dep
Ар кандай кайыр беребиз Аллахтан анысындар. Бул жакта сен Аллах деп таанатадың, мындай деп атадың, Аллах Тааланын толтура Кудай бар деген маани чыкпайт тугандар, Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıntu aytты deydi. İnne du'a huvel ibade. Çındığında dua bu ibadat deydi. Çındığında dua bu ibadat deydi. To есть ibadatın özögü duada tuğanlar. İbadat degenim desen dua degen uşul ibadat bol eseptenete. Nege dese lima fihi minet tezellül. Bul jahtemde tezellül. Adam özünü jönököy alat, özünü tezellül kılar. Tezellül degen manisi mınday özünü ıldıya alıp bayat суранабыз го биз, мындай кылып суранбайбыз да, Аллах давай мага бер деп айтпайбыз да, бул дуа андай болбойт да. Дуа деген сен тиленүү, сурануу деген, мисалы бирөөдөн суранганыңда, мисалы бирөөгө ишиң түшүп калды. Ишиң түшүп калганда барганда эме дейсиң, паланчы менин ушундай проблемам болуп калды, ушундай нерселер болуп калды, ушуга жардам берип кой деп айтасың, барып туруп, давай жардам бер мага деп. Мындай айтылбайт эч качан, туурабы туугандар? Ошол тазаддул деген ошондой. Сен өзүңдү жөнөкөй кылып аласың, өзүңдүн кемчиликтериңди карайсың, эмне деп айтасың? Ошол паланчы мага жардам берип кой, иштерим мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп ошентип кайрыласың да, тиленесиң, суранасың, туурабы туугандар? Аллах Таала кайрылганда да кудум ошондой сен өзүң төмөн алып, Аллахым, мен күнөө кылып койдум, менин күнөөмдү кечирип кой Аллахым. Мен инсанмын ушундай, сен өзүң мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүүсүң. Мен инсанмын ушундай кетип калды, Аллахым өзүң кечирип кой. Аллахым кыйналып жатам, кыйынчылыктан чыгарып кой. Аллахым ооруп жатам. Мондай паростомодам иштим, стромодам иштим, тарелкатам иштим, кирип кетпей жатат. Жөтөлү кетпей жатат. Меде лейкоситпин, меде кысасы ошондой дарылардын баарын иштим. Көрүнгөн врачка бардым, болбой жатат. Аллахым өзүң эми шифа бер, Аллахым. Ушул күн оорулардын себебинен күнөөлөрүмдү кечир. Эгер ушул оору менен өлүп кете турган болсом, Аллахым, мен шахидтердин даражасына кош. Мени бештин бийик даражаларга көтөр деп, мисалгачы. Аллахым, картайып калдым, намаз окуйн десем белим бүктөлүп калды, Куран окуйн десем тамагым бүтүп калып жатат. Орозо кармайын десем ден соолугум чыдабай жатат. Аллахым, ушундай нерселерден сонун ибадаттарда калып кетип жатам. Жаштыкта кылайын дедим эде, жаштыкта жалкоо болуп калдым. Жаштыкта сени тааныбадым, сени билбедим, менен картайганда өзүмө келдим. Эми сен алдыңа барышыбыз хак экен. Картайганда гана сезип жатам, Аллахым, эми биягын өзүң кечирип кой, биягда ушундай болуп калды, Аллахым, деп туруп дуа кыласың да, туурабы тууганда? Аллахым, үйдү ала алды, бир бала болду. Менин достум балдар уже биринчи класска чыкты. Балам мен бала турбай, болбосо оор вообще бала боло албай жатам. Жардам бербесең болбойт деп туруп ушунабыз да. Дуа деген ушундай. Дуа деген тадаллул деген хуне баесиң сен. Андай сен Аллах Тааланы биленүү деген ушул жаңа айтканда жөнөкөй кылып суранасың, ушул дуа кылуу Аллах Таала таныш керек. Азыр Кыргызстанга мен кече барып келгенимде бир канча нерселерге туш болдум. Кээ бир адамдар дуа кылгандан алыста дуа кыла албайт экен да, субханалла. Таң каласыңчы. Эмне дейт? Колдор жаят, омин дейт. Омин деген башында айтып жатат, аягына айтыш керек, билебиз, Омин дейт. Анан эме дейт? Бактылуу болгула, ушул даштыконуңуз жайнай берсин, баарыбыз күлүп жүрүп, жакшылыктын үстүнө жүрө берели, ушул өзүнүн каалаган максаттарга жетсин, бай болгула, бар болгула, Кыргызстан келечеге жарактуу адамдардан болгула, мындай болгула, тигиндей болгула, ушундай болуп кетсин, анткени ушул иштери ушуна ашып кетсин, мындай болуп кетсин, тигиндей болуп кетсин депчи. Бул сөз, бул курук эле сөз, бул дуа эмес. Дуа деген Аллахтан сурануу деген да. Сен айтпайсың, Аллахым бактылуу кыл, Аллахым бай кыл деп айтпайсың. Сен дуаң деген кандай жөн? Бул жөн эле мындай баягы эмелеринин алкаштар бар го, арак ичип жатканда стакандарын алып тийиштирет го бири-бириге. Стаканды көтөрүп алып, бар болуп кетели, бактылуу болуп кетели, мындай болуп кетели, тигиндей болуп кетели деген сөздөр алкаштардын дуасы да алчы. Алкаштардын дуасы дуа эмес бул. Дуанын жакшысы эмес да, дуа андай болбойт туугандар. Дуа эмне? Аллахтан таважжух болуш керек. Таважжух деген эмне? Аллах Таалага кайрылуу болуш керек дуада. Эмне дешиң керек? Аллахым, сен бизди бактылуу кыл. Аллахым, ушул 2 жашка бактылуулук бер.
Ya Allah'ım uşul işimizni oңунан ber, uşul işimizni бүтүрүп ber. Ушул дарс конубузга береке бер. Ушул дарс кону үстүндө баардыгыбызды ушинтип жолуктурганга кайрадан насип кыл. Ошентип таважжух, Аллахтан сураныш болуш керек. Аллах Тааладан тиленүү болуш керек. Ошол нерсе дуа. Ал эми жөн эле туруп алып туруп сен ушундай болуп кетели, бактылуу болуп кетели. Баягы үйлөнүп жатканда аксакалдар баягы тойлордо карасаңыздар, запистер толуп тура кой, аксакалдар чыгалып туруп, шетке келген коноктор дайыма күлүп жүрө берсин. Шөттөгү экте жаш бактылуу болсун, көп бала чакалуу болсун. Бул дуа эмес да, сурануу эмес да бул. Сен кимден суранып жатасың? Сен жөн эле сөз айтып жатасың, болгула депчи. Мындайча айтканда аларга маалымат берип жатасың да, ушундай болгула депчи. Мисалы кандай? Бирөө менен сурайт да, Бишкектен ошо кантип барасың дейт. Мен ага айтамын, ушул жол менен түз барасың, солго буруласың, Төбө Ашыктан өтөсүң, анан Суу Самырдан өтөсүң, Жалал Абадтын аяк байгынан өтөсүң да, анан кийин ошентип ошко жетесиң деп айтамын, бул жетесиң, ушундай кыласың деген сөз да, бул маалымат берип жатасың да, сен ага жол көрсөтүп жатасың жөн элечи. Дуада да азыркы адамдардын кылган дуасы ушундай да, бактылуу болгула. Жөн айтып жатат да, бактылуу болгула. Жөн эле сөз булчу. Балалуу болгула. Перзенттер көп болсун, дарс конубуз жайылсын. Бул дуа эмес. Эми дуа эмес дегенде, дуанын биз баягы максат кылган дуа эмес. Дуанын эң жакшы көркөмү эмес туугандар. Дуа, чыныгы дуа эмне болуш керек? Аллах Тааладан сурануу болуш керек. Аллахым бактылуу кыл. Аллахым перзент бер. Аллахым дарс конубузду ушундай кенен кыл. Ушундай берекелүү кыл. Мисалы да, Аллахым бизди карыздардан кутул. Карыздардан кутулуп кеткиле, элибиз өнүгүп кетсин, элибиздин арабызда тынчтык болсун, мындай болсун, мындай болсун. Болбойт ал нерсе. Болбойт мындай нерсе. Ал дуа эмес ал. Дуа эмес дегене жаңыдай биз айткан мааниде. Ошого көңүл буруш керек адамчы. Сен 60га келип дуа кылган билбейсиң. Каяктан чалсың сен? 60-та эмне кылып жүрдүң? Битте дуа үйрөнбөсөң. Сен дуа бергенге, элге антип дуа берген акылуу адам эмессиң сен. Сен аксакал эмессиң, сен кара сакалсың сен. Сен ордуң төрдө эмес, сен астанада отурушуң керексиң. Дуа бере албаганыңдан кийин. Неге төргө отурдуң? Төргө отурган адам дуа берет да. Ол дуа берет деген Аллах Тааладан кайрылып, Аллах Таала менен ортомчолук берет сага. Сен каякта ортомчолук бересиң? Сен намаз окуганды билбесең, дуа кылганды билбесең, каяктан сен жакшылыктарга себепчи болосуң? Боло албайсың да. Каяктан аксакал болосуң сен? Каяктан дуа бере турган адам болосуң? Ошондуктан дуаны сураганда жаңыдай алымдардан, молдокелерден, дуаны билген адамдардан сураш керек. Жөн эле бирөө айтып койду, бактылуу болгула. Эми дарс конуңар жайылсын, күлүп жайнап жүрө бергиле. Бул маалымат аны интернеттен деле ChatGPT'ге деле жазсаң, же Google'га деле жазсаң толтура чыгарып берет ал, сүрөттөрү жасап берет. Аны менен бир нерсе өзгөрөбү? Өзгөрбөйт ал нерсе менен. Дуа деген жаңы айтып кеткендей, Аллах Таалага сыйынуу, Аллах Таалага жалбаруу, Аллах Тааладан тиленүү, ушул нерсени дуа дейт туугандар, Ошого көңүл буруш керек адам. Адам ошол нерсеге көңүл буруш керек, Субханалла, биздин убактыбыз бүтүп калды туугандар. Дуаны көрөк айтайын, бүгүн бүтүп иштейин дедим бүтө албай калдык. Иншалла ушул жерде токтоп турайын, туугандар менен бир аз иштерим чыгып калды. Иншалла буюрса эртеге улантырабыз, дуанын калган бөлүгүнө, дуанын адептери жана кээ бир маселелерди эртеге улантырабыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Суроолоруңуз айтсаңыздар болот туугандар, болсо жыйынтыктадык.